Ассаламу алейкум, менің көршілерім қандайсыздар? Талас облысы Манас районы Арал айылға келіп қалдық туғандар азыр. Арал айылына ушундай көріп тұрғандай жаңы там сатқа шығып жатқан екен. Бұл Арал айылына бірінші жол келіп отырмыз. Бұйырса бұл жақта ошо там сатқа шығып жатады. Өзі де соның жерге жайғашқан екен. Бұл Чештөбөдө қойды Арал айылындагычы. Бұл Бауыр көчөсүнүн ошондо экинчи жагы бул дөңгө чыгып кете турган жак экен. Бул айылдыктар билсе керек. Анан бул жак бетине мечит бар тугандар. Бир аз жүргөндө. Ушу баары эле билсе керек тугандар. Общий аянты документ боюнча 35 сотый экен, анан фактично 50ден ашык экен да. Негизи ошондой экен. Эми тааныштырып текерегин көрсөтүп берейин сиздерге. Келиңиздер. Негизи кожоюн бул жакта жашап алыптыр да, ошо Россияда сыртта болгон экен, анан тегерегине майни бербей алыңыздар, чөп сарыны. Бирок тамды жаңы салып, зыңгыйтып, үстүн жаап, шылып, комнаталарга кирип калган экен тугандар. Бул жак болсо тамдын бер жагына бир 2 метр экен, чек-аразы. Ушул жагын көрсөтүп берип коеюн. Чарбактында билинип турат. Ушу 2 метр, анан аркасы бул жактан да бир 2 метр экен да. Онан эме билинип турат, өрүк ошол жерге чейин экен да. Эми жүрүңүздөр, кирип көрсөтүп берейин сиздерге. Кирпичтен салынган сонун там экен бул. Анан үстүнө ушундай шифр менен колонна смопоис ушу бекем болуп салынган үй экен да. Тегерегинен теректерди көрүп атабыз, бактарактарды. Бүт ушул жакка караштуу. Кирип аткан фундаменти да сонун экен, өзгөчө ушундай бийик болуп кетет экен. Бул жагы ошондо канча болуп кетти? 1,5 ашып кетти, ушундай экен да. 1,60. Анан бул жер эшиктин асты ушундай жашылланган чоң жаңгак бар экен. Бул аккурат жагын көрсөтсөк, азырынча беде. Анан ушундай кругой билинип турат. Тал терек болупчу. Чек-аразы ушундай да. Анан теректер көрүп атабыз, ушул жакка караштуу. Ушундай полный тозулган экен, ошо мал кирбейт. Ошо жакшы экен. Суу жагынан да эч кандай проблема жок экен, ушул канал экен, бул жакта суунун башында экен бул жагы. Сон эми мындай кыдырып турганан үйгө киребиз этегинде. Сарайларын көрсөтүп берип коеюн сиздерге. Бул жагын өткөн болсок ушу сарайлар экен. Ушу мал баккандарга аябай жакшы ыңгайлуу жер, өзү да тынч жерде ушул сырт жакта экен да. Бир аз ремонт кылып кеткен да келген кишилер. Өзүңөрбү? Шифр бар экен, жакшы. Эми сатылганча ремонт кылып койсоңор да буйрса. Так сарайлар жакшы экен бул жакта. Бул жакта өзүнчө чоң фундамент кылып, акыры калың болуп тура, сонун болуп коюлуптур. Бул жагы бекем экен негизи, ортолору, балкалары. Жакшы. Бул жагы там аркасы капталы. Башта ушу агород жактар менен тааныштык. Бул сарайдын ушу аркасын өтсөк да бир место бар экен, бир аз. Ошону да көрсөтүп берип коёк. Мүмкүн да сарай чоңойтуп салам десеңиздер. Жакшы эле место бар турбайбы бул жакта? Демек анда көп ошо мал багам дегендерге жакшы экен, дагы канча деген место бар экен бул жердечи, чоң сарай бата турган. Мүмкүн бул сарайды бузуп деле өзүңүздөр ошо каалагандай сарай салсаңыздар болот экен. Бул жакта теректер почти материалга деле даяр болуп калыптыр. Теректери бар экен, Кудай буйрса жакшы. Бул жерде сонун алмурут бар экен, алмуруттар салган экен, бышып аткан учуру. Эми жактан көрсөтүп берейин, ошо летний кухня экен почти. Бул жерге ушундай тапчандар бар, чай ичип отурганга. Жакшы шарттары почти жаңы салынган экен, көрүп аткандай. Өтө сонун. Анан кийинки жагы түзеле кирсек, бул жак кухня эмне? Бул жак там салынган экен да. Бул жагы эле сонун экен. Дубалдар калың окшойт, жөтө салкын экен. Жаны печка бар экен. Комнаталары. Азыр эле жашаганга сондурбайт мына. Таптаза. Жакта чоң комнатасы бар экен. Аябай жакшы. Бул кухня менен тааныштык, эми жүрүңүздөр, чоң тамга кирейик, кандай салынган проектилерин көрөйүк эми комнаталарын. Ошо тепкичтер да бийик экен, жакшы. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жагы ушундай подвал экен да? Жакшы. Сыртынан да кирсе болот экен бул жака. Берин кандай кылат эми? Монолит коюп туруп эле. Келтирип койсо болот экен, монолит коюп. Же пол кылып, же тапчан кылып отурушабы, өздөрү билет. Кийинки жакка кирсек, шиттерин да жакшы кылыптыр бул жакта. Бул жак холл экен ортодогу.
Чоң холл. Эшиктердин баардыгы бирдей экен да. Комнаталар бүт эле экен, келген кишилер чоң зал турбайбы? Бирок заливкасы куюлганбы, куюлган эмеспи? Айнектер чоң пластик, күнгөй бет, жакшы экен. Бул чоң зал экен да. Кийинки бөлмөлөр почти бул жактар бүтүп калган экен. Ошо зал эле калган турбайбы анда? Почти. 12 размер үй. Жакшы. Анан үйдү көрүп атканда ошо санузел какта болот деп бул жакта жок экен. Анан ошо сыртта карасам, бул жерде как раз ушу атайын даярдаган экен да. Ошо топка менен ошо санузелге атайын бөлүп койгон экен, турбаларын даярдап чыштап кеткен экен. Демек ушул жерден болот экен да. Кийин бул жердин стеклянный кылып, буягын дуал кыласыздар, анан бетин ушундай стеклянный кылып жылла койсоңуздар, бул кирип чыгып эле душка, топкага жакшы экен шарттары. Аз баазын сурайын эми кожоюндан. Баазын суразак, ушу 5 миллион сом дейт негизи кожоюнуч. Анан анын ичине дагы үлүш жери бар экен. Анын башына айтабыз, унутуп койтурук, подарок азыр ошо берилет экен, бонуска 28 сот экен. Ал аралга кирип атканда ошол аркадан өткөндө бир аз ушу жолдун эле боюнда экен, ошол жакта экен ал үлүш жери. Ошо менен чогуу 5 миллион сом сурап атат. Анан дагы ошо через банк аркылуу да алсаңыздар болот экен, ошо рассрочка деп коет. Ошо аркылуу сүйлөшүп алсаңыздар болот экен. Эми телефон номери экранында жазылып турат, ошого өзүңүздөр байланышып дагы баазын келишсеңиздер болот. Эми аралдыктарды өзүңүздөр эле алып калсаңыздар жакшы экен да. Ошо малы көптөрү. Мүмкүн аралга келем дегендер болсо, так жакшы үй экен. Жакшы жерге жайгашкан экен да. Мечитке да жакын, ошо намаз окуйм десеңиздер, ошо бардык жака жакшы экен да. Кудайдын куттуң актанда, күн нурун жерге чачканда, ырыскы буйруп жаратканың алап көзүм ачканда, асылым алтын апамдын ак сүтүн эмип жатканда, ак сүткө кошуп эң алгач абасын жуттум айылдын, бешигимдин ичинде коюнуң акпай бабырдын, тамтуң баскан чагында ташына канча чалындым, чынар эмес чырпыкмын, азыгы сенсиң тамырдын, булагыңдын суусу бар, курамыңда канымдын, суугарылган гүлдөрү канына бабаларымдын, жолуктуң улак деп ойноп, жоруткам жонун тайымдын, мектебим ачкан башатын, мен жеткен талай багындын, атына мени өңөргөн, атам бар кезде сагындым, көр турмуш айдап кетсе да, арканым алыс жетсе да, казыгыма сенсиң көргөндүң ак сакалдарын, көргөндөй болдум атамды, жыпар жел чачым сыласа, жыттаган сыймын апамды, өкчөгөн күнүм сагынам, коргошун куйган сакамды, рахмат сагаң өскөн жер, ыр менен кактың такамды, аракет кылам ак тогоң, ак дилден берген батаңды, сароору болдум жете албай, сагынчым ичке катамбы, санаалаштарды мындай кой, сагындым жылан бакаңды. Ой жайлоо менен кан жайлоо, отто боймалы еринген, араң жан малдың алып барсаң, 6 күн өтпөй семирген, адамды көрсө ойт берип, аркары мөңгү кемирген, сүйрөлүп уйлар басканда, сүт агып калат желинден, абасы кымыз жыттанып, бетегеси белиңден, аскасың асман тиреген, аркарың аккар жиреген, кой менен бирге кулжасы, короого келип түнөгөн, кескелдирик жыландай, кулундары кунандай, кунандары секирет, кум чөлдөн өскөн куландай, өз атын айтып сайраган.